Илгери ата-бабаларыбыз өздөрү айткан сөзү менен, кылган иши менен далилдеп көрсөтө алганда, биз ошол айтылган нерсени кылган иш менен кантип далилдеп көрсөтө алабыз? Биз айткан сөздү азыр бизде баардыгы айтышат. Бирок айтканы менен өздөрү кылбайт да. Ошону иш аркылуу жалган пайгамбарлардын заманы келди деген ошо да. Акы адам айтат, бирок өзү ошону менен жашабайт да. Анан бизде жанакы ар бир байке айтып атпайбы, ар бир нерсенин байлыктагы бул касиет да. Ал ошо бир адамга берилген. Ал адам касиетти кармаганын билсе, ал ошо байлыкты жалаң эле өзүнө эметпейт. Бай мурун ошо багары көрөрү жокту карап, ошого саанга уй берип, сүтүн саап ич, бирок уй меники дейт. Анткени уйун берсе, уйун сатып ет да. Жеп салат жолсу союп, ошону карай турган кылып, иш да берип, анан аны дагы үй бүлөсүн ачка калтырбай, сүтүн саап иштеп, ошентип эметкен да. Бул байлыкты да башкара билиш керек да. Эгер карыз алып берсең, эмне үчүн азыр элдин баары карыз болуп атат? Анткени ошол акчанын касиетин түшүнбөйт. Ал мисалы ага анча акчанын кереги жок. Ал кереги жок, ошол көп алып алган акча бир түйшүк алып келет. Ошол эмеге салат. Ооба. Мээнетке салат да, ошол мээнет аркылуу келет да. Азыр ошол нерсенин баарын кыргыз басып өтүп атат да. Азыр ошол туңгуюкта жүрөт. Кредиттен кантип кутулам? Үй салып алдым эле, же үй бүтпөйт, же акчам жок, ортодо калды деп. Чыга албай, Анан ошонун баары жанакы касиетти байлайт да. Ал болсо балким элге кызмат кылыш керек, бирөөнө сабак бериш керек эле. Жолсу жанакы сиз айткандай санжыр айтыш керек эле. Ал ошол ишин кылбай атат. Анда Манаста ошол нерсени бербей атат. Жанакы Манаска келгенде 40 чоролунун ар биринин касиетин ачып, анан кийин тону жок келген чорого тон берип атпайбы, аты жок келгенге ат тандап, аттын алыстыңкысын мингизип, бул ошол ат менен касиет ачылат экен деп ага ат берип. То есть ошол биз ар бир кыргыздын касиетин ачып, кыла турган ишин таап берип, биз ошол эмени жашоо турмушубузду ошого эмеш керек да. Кичинекей балалардан баштап касиети эмнеде бул баланын, ошо өңүттү аны тарбиялап, ошону өстүрүп, анан кийин кичинекей кезинен баштап эле балким ал элчи болот. Балким чечем болот. Жанакы төрөлгөндө Манасты карап туруп, ошол келген кубулуштар менен, ошол кайсы күнү төрөлгөнүн карап туруп, анан кийин бул баладан кандай чыгат деп туруп ошону эмеге ата-аталар ошо билгилери отуруп эметип атат да. Ошого жараша ат коюп атат. Анан ошого жараша тарбия берип атат да. Ушунун баарын берген да. Анан бизде ошол мектепте кандай окуш керек? Азыр мектептеги программа кызыксыз болуп калды балдарга. Технология өсүп кетти. Аларга телефон кызыктуу сабак баргандан көрөчү. Ошон үчүн бүт баарын өзгөртүшүбүз керек да. Ушул өзгөрүүгө алып келиш керек. Эгер ден соолукту карасак, ден соолуктагы биз азыр больницадан качып калдык. Оорубай эле калды, милицияга барбай эле калды деп. Ошол наоборот биздин ден соолугубузду карай турган, же болбосо бизге камкор көрө турган нерселерден качып калдык. Анткени бунун баары эскирди. Биз ошо Манастагы илимдер аркылуу биз жаңыласак болот да. Жаңылап ошол эмне үчүн ушундай болгон, эмне үчүн ушундай касиет, ошол касиет эмне үчүн керек адамга. Ал кыла турган иш бар. Ошондой биз касиет менен келеткенбиз да. Максат ар бир Манас өзүнүн кызматы менен келип атат. Манасты карап биз дагы ар бирибиз ошол миссиябызды, кызматыбызды такташыбыз керек да. Манастын жашоосу бизге үлгү, ар бир кыргызга. Ошону алып эле мындай жашоо турмушка киргизе берсек, албетте байке экөөбүз азыр өкмөткө таасирибиз жок. Бирок ошону изилдеп аткан илимий жетекчилер, атайын топтор, стратегиялык эмелер, илим изилдөө эмелер бар, институттар бар. Ошолор Манасты жакшылап эметсе, изилдесе, ошол технологиясын колдонсо, биздин жашоо тиричиликке киргизсе, сиз айткандай дүрүрдөп эле батыл өсүп чыгат да. Ал бар да уже ар бир каныбызда көтөрүп жүрөбүз, ойгонуп эле кетет да. Анан ар бир өзүнүн ордунда турса, талаш тартыш жок. Анан жанакындай Манастагыдай биригүү болот. Ошо элдер агылып келип, кыргыздар ушинтип жашайт экен, биз да ушинтип жасайлы деген. Гүлгө суу сепкендей эле жанданып чыгат.